Assalamu alaikum жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздар. Жума маарек болсун. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү, берекелүү, жакшы улансын. Москвадагы маанилүү кабарлар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып, бизди колдоп кетиңиз. 13-июнь күнү Москванын көптөгөн райондорунда катуу жамгырдан улам көптөгөн көчөлөрүнө сел басты. Достают оттуда. Вон Лидина машинка достает. Опа! Водичка пошла. Ошол эле учурда таксинин коэффициенти жанып, жол кирелер өтө кымбаттады. Там в автобусе люди еще. Бирок көчөдө жүрүү өтө ыңгайсыз жана кооптуу болгондуктан, такси тармагында иштегендер дагы аз болгондуктан, көптөгөн таксисттер ишке чыкпады. Анан дагы жада калса, сүзүштү билген гана таксисттер ишке чыккандай. Анткени машинадан түшүп, клиенттерини сүзүп өтүп алып кирген таксисттер да бар эле. Жада калса, кээ бир биздин таксисттер жардам катары суу кетчү люктарды ачканга жардам кылышты. Клиника Асмет жана үй бүлөлүк клиника. Клиникада терапевт, гинеколог, уролог, кардиолог, хирург, гастроэнтеролог, лор, дерматовенеролог, невропатолог, стоматолог жана педиатр кабыл алат. Ошондой эле лаборатордук анализдердин бардык түрүн тапшыра аласыз. Дарыгерлер бейтаптарды текшерүүдө, жаңы акыркы үлгүдөгү эксперттик УЗИ колдонушат. Бардык адистер жогорку билимге ээ жана өз кызматтарында 10 жылдан ашуун эмгектенип келишет. Ошого карабай, баалары сиздин капчыгыңызга төп келет. Толук дарегибиз Москва шаары, метродон 1 мүнөттүк жол, метро Фанвизинская, улица Милошенкова 3К1. Байланыш номеру +7 915 227 0005. Метро Тушинская, проезд Стратонавтов көчөсү 9. Байланыш номеру +7 925 088 0202. Алган эмес, даже курьерлер дагы заказына жеткирүү үчүн көптөгөн көлдөрдөн сүзүп өтүштү. Бул курьерге чаевой береби, бербейби белгисиз. Эми күнөстүү Кыргызстандагы жакшы кабарларга сиздердин көңүлүңүздөрдү бурабыз. Биринчи эле айта турган жакшы кабар дагы бир аэропорт ачылуу учурунда турат. Казармандын аэропортуна учак конду. Аэропорт Союз мезгилинде иштеп, мындан толук 30 жыл мурда ишин токтоткон. Учурда капиталдык ремонттон өтүп, заман талабына ылайык шарттарды түзүлдү. Бүгүн техникалык текшерүү максатында учак конду. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков билдирди. Анын айтымында мамлекет жаңы учактарды сатып алган. Алар жакынкы мезгилде ички каттамга коюлуп, билеттер арзан сатылат. Москвадагы мекендештерибиз көнүп калган рейдтерди көп көргөнбүз, бирок Кыргызстандагы рейдтерди да сиздерге тартуулап кетели. Бул Кыргызстанга келген мигранттар Кытайдан келген, Ысык көлдө 13 турист кармалды. УКМК алар кибер кылмыштуулук жана кылмыштуу кирешелерди алдоо менен алектенгенин айтууда. Шектүүлөр өлкөгө турист катары кирип, атайын программалар аркылуу эл аралык каржы операцияларын жасап жүрүшкөн. Алдамчылардын тузагына көбүнчө кытайлыктар түшкөнү айтылды. Кармалгандардын жанынан көп санда компьютер, телефон жана кытайлык банк карталары табылган. Шектүүлөр Кытай тарапка өткөрүлүп берилди. Өзүңүздөр көргөндө Кыргызстанда дагы мигранттарга рейдтер болуп жатат. Ошондой эле Европага жумуш издегендер дагы Берекерүү сайтынан жумуш тапса болот. Берекерүү приложениясы Google Play'де да бар. Маалыматты группалар менен таркатып коюңуз. Эгерде мыйзамсыз полиция кармап, депортация, выдворение 18.8 боюнча протокол жазып, же кандайдыр бир штрафтарыңыз болсо, чорный списокто болсоңуз, датсыкан юристтерге кайрылсаңыздар жардам беришет. Номерлери экранда.
кайрылып, чалып, WhatsApp'tan жазыңыздар. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер. Канча да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Жаңыдан келген биздин мекендештерге 8929 975 89 79 номерине WhatsApp'tan кайрылыңыз. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге эсен аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип турлайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.